Ассаламу алейкум, балдарым, кыздарым, урматтуу мугалимдер. Кеше мен Таласка бардым, ошол жакта репрессиянын курмандыктары деген сабак өттү. Ошол жерде Ишенал Арабаев жөнүндө дагы айтып кетти. Агымга каршы сүзүп, бирок аркасында из калтырган инсандар. Арабаев деген ким? Ошол заманда илим билим алыш азыркы заманда алгандан 10 баасы да. Азыр барам десең курс көп, кирем десең мектеп көп. Атайын борборлор бар, өнүктүрүү борборлору бар. Мурдагы сабактардын түрлөрү азыр эле болчу, азыр көбөйдү. Ментальный арифметика деген бар, жаңы технологияга байланышкан робототехника. Бирок ошол заманда өз издеп жүрүп, барып илим алган инсан болгон. Билесиздер да, арык менен алып келесиң, бирок жамгыр өз издеп келет. Ошол сыяктуу бул инсандар жамгыр сыяктуу. Кайсыл жер кургап турса, ошол жака барып, жаап, ошол жердин агарышына, көгөрүшүнө себеп болгон экен. Ишенал Арабаев жөнүндө айткан сөздөрүн угуп, албетте толкундандым, көзүмө жаш келди. Азыр бизге алар чоң кишилер көрүнө берет. Касым Тыныстанов, Жусуп Абдырахманов, Абдыкадыр Озбековдор. Ушулардын эң улуусу болсо 40 жашта болгон экен. Азыр мен 46-га чыктым. Ошого мен дайым айтам, мен Пушкинден азыр 9 жаш улуумун, Лермонтовдон 19 жаш улуумун. Не себептен дегенде, мен азыр өмүрдү айтып кеттим, өткөн кишилерди айтып кеттим. Бүгүнкү тема абдан кызык экен. Заман, жаштар, анан каада салт дейт. Кудайга шүгүр айталы, аманчылыкта, тынччылыкта көрүшүп атабыз. Кудайга шүгүр айталы, ушул заманда төрөлдүк. Кечеге эле мына эжеке келип олтурду. Эжекенин заманын сурасаң, кирди кол менен жууган, туурабы? Кирди кол менен жууган. Азыр кирди кол менен жуугандар мындай турсун, бүгүн мен деле депутат болуп, аялыма ушу бүгүн эртең идиш аяк жууган машина алып берейин деп атам. Азыр эми кол менен жууса деле Кудайга шүгүр ысык суу бар, муздак суу бар, ванна деген бар. Электр тобу бар. Мурдагы заманда билесиздер, отту менен ысыткан. Мен деле ошол заманды көрүп калдым. Суу ташып келет болчу, сайдан ташып келет элек, казанды толтурат элек, алда кеде ылай болот, тунутасың, ошону дагы иргеп алып туруп, андан кийин гана акча ишептеп жуйсуң. Болбосо жууганың кайра ботала болуп кирдеп, өзүңө проблема болот. Эжекенин заманы такыр башка. Эжеке Девчата деген кинону жакшы көргөн, мен буга гарантия берем. А силер Девчата деген кино барын жогун да билбейсиңер. Эжекенин убагында балким популярдуучу Алтынбек Сапаралиев болгон. Азыр Алтынбек Сапаралиев ким билбейсиздер. Эжекенин убагындагы балким кумир спортсмендер Шварценеггер болгондур. Ошо мезгилдеги эл аралык деңгээлдеги атактуу поп группа, рок группа Beatles болсо керек. Азыр эми BTS. Заман ушинтип өзгөрө берет. Өтөр кетер дүйнө деп бекер айтпайт. Бирок биз дайыма заманды күнү эле көнүп калганбыз. Карасаңыздар, адамдар депутат болгондо, министр болгондо алдайт, секирет, бурулат, принциптерден таят, ошонун баарын саясатка шылтайт да. Саясат экен да. Бул саясат эмес, бул сенсиң. Сен кандай болсоң, саясат ошондой болот. Саясатың деле, амалың деле, заманың деле, аламың деле адамга жараша болот. Ошон үчүн адамды тарбиялаш ар бир замандын эң актуалдуу маселеси. Эмне үчүн мени чакырып атат? Бираз көргөн билгенин айтып берсин. Балким ошол жүрөктөргө таасир этет, оңолушуңарга, түзүлүшүңөргө таасир этет деген ниет менен чакырып атса керек. Алла таала ошол ниеттерди кабыл этсин. Мен биринчи замандан баштагым келди. Самолеттор бар. Бир күн Москвага учат, бир күн Москвадан учат. Бирок замандын самолету андай эмес. Бир гана багытка учат, бүттү. Учкандан кийин ар бир күн, ар бир секунд сайын аркадагы парда жабыла берет. Ушундай. Кече 2023 жылдын кече 9 октябрь болчу. Ушубуз баарыбыз биригип, бүт илимпоздор, бүт миллиардерлер, бүт белый, черный, красныйлар биригип алып туруп, кече күндү алып келе алабызбы? Азыр атаңар апаңар айтат, 2 жаш кезиңди сагындым деп. 2 жашыңарга кайра алып бара албайбыз. Эч кимдин колунан келбейт. 2 жашыңардагы жытыңарды сагынган болот. Бирок ал жыт да жоголгон. Заман ушундай нерсе. Бирок биз заманга шылтабай эле коелу. Заман деген ошол эле 24 саат. Чыңгызхан убагында деле 24 саат болгон. Македонский убагында деле 24 саат болгон. Токтогул сатылган убагында деле 24 саат болгон. Ошол эле 12 ай. Чыгыштан чыгат, батышка батат. Ошол эле сыяктуу. Түндөсү ай чыгат, күндүзү күн чыгат. Заман өзгөргөн жок, адам өзгөрдү. Адамдын пейили өзгөрдү, ниети өзгөрдү. Мурда 2 комнат үйдө жашайт элек, туурабы эжеке? Стандарт ошондой болчу. Бирөө жарым конокко келсе, 10 баласы менен 2 ай жашай берет эле, батат болчу. Жүрөк кең болсочу, ким болсо бата берет үйүңө. Азыр 3 этаж үйү турат, өздөрү батпай, жанындагы времякада жашап атат. Ошондой заманга келип калдык. Ушул телефонду бирөө мага 2000-жылы айтса, ушундай телефонду уласын деп, суук тийип, мээси айнып калыптыр деп айтат эле. Эжекеден сурагыла, бул эжекеден сурагыла. Бул жерде
бир жерип алчу, телеком, туурабы? Жаңы жылбы, туулган күнбү, ошо жака кезекке туруп алып, анан 2 мүнөт заказ берип, 2 мүнөтүң түгөнүп калса башыңы чыгарып, эже улап коесузбу дагы 2 мүнөткө деп сүйлөшкөн замандар болду. Мен Америкага 2003-жылы баргам. Ошол заманда апам мен менен сүйлөшүп проблема болчу. Азыр мунун бир жаман жерин айтып берейинби? Адам адамды сагынбай калды. Мурда кызаман болгондо, азыр силер айылга барганда туугандар тосуп алып, албой союп чакырып, бул белегин берип, баардыгы түкүнчө келиптир, бул келиптир, стенд болуп келип калыптыр Бишкектен деп тосуп алмак. Азыр барасың, барбайсың, эч кимдин иши жок. Сагынуу жоголуп кетти. Анткени мен Америкага барганда WhatsApp деген жок болчу. Азыркыдай сыламай телефон жок болчу ал заманда. Атайын карточка сатып алып туруп, телефон чалат элем, бир жолу бир айча телефон чалбай коюптур. Апам болсо өзүнчө баатыр, шашпасын, не деген бала, мен ойлонбойбу бул. Кыжылап болуп атканын билбейби, шашсам мойнун жылам, урушам азыр деп аткан мезгилде телефон шыңгырап калды дейт. Бир туугандарым айтып атат. Анан апам, мен урушуп аткан апам телефонду ала коюп эле, "Исадаган болоюн, сен билем кандай жакшыбы, кыйналбай жүрөсүңбү, мага чалам деп акчаңды кетирбе, бизди ойлонбо, сен өзүңдү ойлон, макулбу, чалбай эле кой" деп коет имиш. Азыркы заманда андай сезим жок. Ошол сезимдерди сагындым мен. Илгерки кат жазат элек. Классташыңбы, сүйүп калсаң кат, СМС дагы бир жигитти табат элең өзүңдөн кичүү. Бир жвачка же бир конфет алып берсең болду, чуркаган бойдон СМС болуп кетет. Бир айтканда СМС кетип атып кеде кой жайып кетип калып, кат 2-3 күндө жеткен күндөрдө болду. Бирок сабыр бар эле. Кат кетет эле, кат келгиче күтөт болчубуз. Бир айбы, бир жумабы. Азыр жөнөттүң 2 секунд жооп бербей койсо, жинин келе баштайт. 1 мүнөт жооп бербей койсо душман болот, 3 мүнөт жооп бербей койсо кыямат кайым болот. Ошондой заман келип калды. Ушунчалык өзгөрдү адам. Адамдын пейине жараша заман өзгөрө берет экен. Заман деген ушундай нерсе, элестетип көр. Бишкекте канча төрөт үйү бар? 4-5 төрөт үйү бар. 5-6, 7-8 төрөт үйү бар. Бишкектин четинде дагы бир 5-6 мүрзө бар. Ошол экөөнүн ортосу заман, сенин заман. Күн эртең менен чыгат, амалыңа күбө болом, бүгүн жакшылап иштеп кал, үлгүрүп кал деп чыгат экен. Заман болбосочу убакыттын кадырын билмеген эмеспиз. Заман чексиз болсо, мына сааттын кадыры эмне, секундтун кадыры эмне? Азыр билбей атасыңар, соткада чукулап отурасыңар, бир учур келет, ушундай арман кыласыңар ошого. Адам эмне ишти туура кылып атканын, туура эмес кылып атканын кантип билсе болот, айтып берейинби? Эртеге өлсөм эмне кылат элем, кайсы ишти кылат элем, кайсы ишти кылбайт элем? Мейли бир 2 жумадан кийин өлсөм же, 1 жумадан кийин өлсөм же, эртеге өлсөм эмне кылат элем деп туруп иштеген эле. Мына ошондо сен туура иштерди кыласың. Эч ким өлөр күнү айтпайт кап. Баягы сериалды до конца көрүп коюш керек эле. Бир дагы адам айтпайт кап. Дубайга барып бир эс алып келсем арманым жок өлөт элем деп айтпайт адам. Түкүнчөнү капа кылып койдум, кечирим сурап коюшум керек эле. Апамын кадырына жете албадым, аттиң балама жакшы мамиле кыла албадым, аялыма жакшы убакыт бере албадым, мен ушулардын акысын бере албадым. Бүт адамга байланыштуу нерсе болот. Ошон үчүн өлүмдү күтүп отурбай эле эмитен күн сайын ушуларды кылгыла. Бактылуу болуш үчүн байлык керек эмес, бийлик керек эмес, ишенип койгула. Балким алар деле бир себептир, бирок мен силерге айтат элем. Бүгүн мен ыйык Курандан окудум, жүрөгүңөрдү тазалагыла деген жер бар экен. Эң бактылуу болуштун жолу ошол. Телефонуңдун бети май болуп калса же чаң болуп калса, сен аябай кыжалатсың. Чындап мындай чөнтөгүңдө болсо да кыжалатсың. Азыр тамак ичип атып туруп, кичине көйнөгүмө чачырап кетти, оюм дагы деле ошол жерде. Себеби адамдар сенин ак көйнөгүңдү карабайт, ак көйнөгүңө кыпкындай түшкөн ошо точканы карайт. Жашоодо да ошондой. Кыпкындай проблемаң бар, ошону эле карап тура бересиң. Тегерегинде акты карабайсың. Дуалга апарып туруп бир точка сызып коембу? Адам эмне көрдүм десең, точканы көрдүм дейт, дуалды көрбөй калат. Ошондой экенбиз биз. Ошон үчүн балдарым, заман кандай болот дегенде, адам кандай болсо ошого жараша болот. Мен бир окуяны айтып берейин. Бир адам Азирет Умардын учурунда болгон окуя, казыга келет, падышага келет, түкүнчөнү өлүм жазасына тартыптыр. Эмне болду? Менин атамды өлтүрүп койду дейт. Кантип өлтүрүп койду? Тиги мойнолот, өлтүрүп койдум, бирок атайлаган жокмун. Кантип өлтүрдүң дейт. Төөм коросуна кирип кетти дейт. Төөнү таш менен урду эле, төө жыгылып өлүп калды. Анан ачууланып, мен да уруп ийсем, ал да өлүп калды. Бирок атайлаган жокмун, ачуу калтырып койдум дейт. Канга кан, ока за ока, зуб за зуб дегендерди билесиңер. Не кылайын эми? Мындай болсо сага да өлүм жазасы, башка жолу жок. Булар талап кылып атат. Кечирип койсого мейли эле, кечирбей атат. Десе айткан экен, мен билем, мунун жообун акыретте берген чекти мен да ушу жазаны тартып өлөм, бирок бир шартым бар, бир суранычым бар. Кандай сураныч? Мен ата энеден жетим калганмын. Кичинекей иним бар.
Бирок ата менен бир байлык таштап кеткен, ошону сактап жүрөм, анын каерде экенин мен гана билем. Эгер азыр өлтүрүп койсоңор, бала жетим калат, ал байлыкты да билбейт, кор болот, келечеги кандай болот. Мага бир 3 күн бергиле, мен барып ошол байлыкты иниме өткөзүп келейин деп айтат. Ошондо падыш айтат, качып кетсең эмне болот? Жок, качпайм. Ким сага бул жерде гарантия болот? Сен башка жактан келген адамсың. Бирөө кепилдик болсо мен сени кое берейин дейт. Макул дейт. Ким кепилдик берет десе, тааныш эмес, ким кепилдик берет? Ал замандын шарты ушундай болгон, эгерде бирөө кепилдик берсең, ал качып кетсе, ал үчүн сени өлтүргөн, билесиңерби ушуну? Ошондо карап туруп элдин арасынан бирөөнү табат дагы, мына мага кепилдик берет дейт. Ал айтат, мен кепилдик берем дейт, барып келсин. Анан ал аттанган бойдон кетет, атын чаап. Ошондо сурайт падыш, сен жакшы адамсың. Бул келбей калса сен өлөсүң, билесиңби? Билем. Таң калат. Кантип ушуга бардым? Качып кетсечи? Анда буйруганын көрөрбүз. Ошентип отуруп 3 күн өтөт. 3 күн батып атат, болду. Эгерде ошол күн батса, тигинин өмүрү бүтө турган күн. Келбейт. Ошентип отуруп тигини эми даргасарда тапыр-тупыр атын чаап келип калган экен. Чоң рахмат, кечирип койгула. Иш узарып кетти, анткени табыш керек эле, бериш керек эле, түшүндүрүш керек эле, аманатты бериш керек эле, дагы бир адамдарга дайындаш керек эле. Ошентип отуруп убактым жетпей калды. Араң үлгүрүп келдим, эми эмне кылсаңар ошо кылгыла дейт да. Ошондо анан сурайт, айланайын, сен муну тааныбайт элең дейт. Бирок сен кепилдик бердиң. Эгер бул келбесе сени өлтүрмөкпүз. Эмне үчүн сен буга кепилдик бердиң десе, падыш аны көрүп айткан экен. Умардын заманында адамдар бири-бирине жардам бербей калыптыр деген сөздөн корктум деген экен. Көрдүңбү, заман менен адамдын байланышы. Анан ушундай таң калат дагы, сен кетип калсаң болот эле го, издетпейт деле болчу, ордуңа өлө турган киши бар. Жаның куткарып кетпесиңби? Десе айтат, Умардын заманында адамдар сөзүнө турбай калган экен деген сөздөн корктум деген экен. Сага сыйып калат эле, кесепетин, зыянында. Анан ушундай таң калат дагы, анан экөөнү карап отуруп, баягы 3 жигит айтат, атабыздын кунун кечтик, жазалабаңыз, өлтүрбөңүз муну депчи. Эмне кечирип атасыңар? Кечели өлтүр деп атыңар беле десе, айтат экен. Умардын заманында адамдар бири-бири кечирбей калган экен деген сөздөн коркобуз. Эми силер да ойлонгула, бул замандан биз тууралуу кандай атак калат, кандай сөз калат? Биздин заманда эмне болгон? Биздин заманда улак чабып атып кыргыз урушкан деген сөз калабы? Биздин заманда айыл өкмөтү менен айыл өкмөтүн бириктиргенде борбор бизде болсун деп эл бөлүнгөн деп калабы? Биздин заманда сотка чукулагандардын заманы болуп калабы? Ошон үчүн амалыңар кандай болсо, заманыңар ошого жараша болот берекелер. Мен силердин жакшы амалдарды күтөм, кечиримдүүлүктү, окурмандыкты, илимдүүлүктү, умтулууну, максат коюуну, күжүрмөндүктү күтөм. Ошого жараша замандын кадыры болот, барк болот. Ишенип коюңуздар ошого. Заман боюнчуларды айткым келди. Заман бир келет, бир кетет. 24 саат бою. Бул бир келчү байлык. 24 000 долларың болсо, бүгүн иштетпей, эртең иштете бер, сен эч ким ошону иштебейт. Бирок 24 саат бир келет, бир кетет, экинчи кайра келбейт. Төрөлгөндөн баштап кээ бир нерсе көбөйөт, күчүң көбөйөт, акылың көбөйөт, боюң чоңойот, бара-бара даражаң көтөрүлөт, балким дүйнөгө тааныласың, акчаң көбөйөт, бирок бир нерсе төрөлгөндөн баштап азая берет, анын аты убакыт, анын аты заман. Убакыт, мен бир убакта оозуман ушул сөз чыгып кеткен, автордук сөз болуп калды мага. Убакыт бул кетпей турган нерсе эмес, жетпей турган нерсе. Силер убакыт оптом ош базарында сатылып аткандай жашап атасыңар да, телефонду калашыңарча чукулап, сериал көрүп, ушакташып, тиш чукуп, түшкө чейин уктап, аябай өкүнөсүңөр. Габриэл Маркес деген белгилүү жазуучу бар, билесиңер, бул Латин Америкасында Сервантестен кийинки экинчи орунда турат экен, популярдуулугу боюнча Нобель сыйлыгын алган. Ушунчалык полковнику никто не пишет, 100 лет одиночества деген чыгармалар бар, окуп көргүлө, муш чыгармалар. Ошол киши дагы өлүп баратканда айткан, кап, өмүр мынчалык кыска экенин билгенде мен көп уктабайт элем. Ушундай алдымдар болгон, эгер мен уйкуну кабырга калтырдым, жыргалды бейишке калтырдым, бул дүйнөдө иштеп калайын дегендер болгон. Ошон үчүн берекелерим, заман деген замандын кадырына жеткиле. Эки нерсенин адам кадырын билбейт, бири ден соолук, бири убакыт. Убакыт кеткенден кадырын билесиң, ден соолук да кеткенден кадырын билесиң. Мен өткөндө бир жерде айтып бердим, быйыл тизем бир аз лыжада бир аз кайрылды. Анан операция кылабыз деп чыкты. Мурда телевизордун аркасына ачып туруп, жаап акча кылышат эле. Билесизби, азыр адамдын денесин ачып жаап акча кылышат экен. Барсам айтты, мынтиш керек, сөз операция керек. Канча десем 28 000 операциясына, реабилитациясын өзүнчө, дарылар өзүнчө, күн сайын текшерилген, перевязка. Кудай бетин нары кылсын. Алла Таала сактады. Бир жолдору бар экен. Эми элестетип көр, ошол тиземдин канчалык маанилүү, баалуу экенин мен билбептирмин ошого чейин.
Азыр ден соолугуңар иштеп атат, бөйрөгүңөр, өпкөңөр, көзүңөр, бутуңар, силер болуп эле сутка чыгып атасыңар. Болуп эле ачууланбай, мурда ачууланбай жок болчу, азыр бир нерсеге нервный болуп кеткен заман болуп атат. Канчалык нервный болсоң, ошончолук клеткаларың өлөт, өлгөндөн клетка калыбына келбейт. Ушундай нерсе бул. Ошон үчүн ден соолугуңду кара. Мен силерге байлык тилегенден мурда бакыт тилейт элем. Дүйнөдө ушундай көп адамдар бар, байлыгы толтура, бирок бакыт таппай жүрөт. Кээ бир адамдар бар, бай бирок бактысыз, бийликте бирок бактысыз, ден соолугу чың бирок бактысыз, атактуу бирок бактысыз. Кээ бир адамдар бар, кедей бирок бактылуу. Ооруп атып туруп бактылуулар бар. Муктаж болуп туруп бактылуулар бар. Сандалып жүрүп бактылуулар бар. Ошон үчүн бакыт бул сыртка байланган нерсе эмес, ичке байланган нерсе. Бир жигит узак сапарга чыгыптыр. Баратат дейт. Бир топ күн өттү. Адам мусафырчылыкта жүдөп кетет, какап кетет. Ушага ишенгиле. Аз келатып билем мен, күзгүдөн жасанып келдиңер, кашка кашуулап, чачка чачуулап. Бирок мусафырчылыкта күзгү жок болсо, душ жок болсо, 2 күндө акыбалың такыр башкача болуп калат. Ошентип мусафыр болуп бараса, жолдон бир адам, бала мусафыр окшойсуң дейт. О, мусафырмын. Каяка баратасың? Мен сапарга чыктым. Эмнеге? Бакыт издеп жүрөм деп. Ошондо балам кайт дептир. Эмне десе, бакытты сырттан издебей, өзүңдөн изде деген экен. Ошондо мына Honda беле кайсы бир Японияда чоң автомобилдик компаниянын башчысы да ушул нерсени айткан. Мен 5 нерседен бакыт издедим, ошондон тапкан жокмун. Ким эгерде бакыт издегиси келсе, ушу 5 нерседен сырткардан издегиле. Биринчиси дейт, сонун тамактардан издедим. Эң сонун кафелерде тамак жеп жүрөм, бирок андан бакыт тапкан жокмун дейт. Кээде мындай баягы айтат го, тапканың таттуу дейт, мээнет кылсаң эгердечи. Апам бир сөз бар эле. Ошол сөздү эстей албай атам азырчы. Эмгектен тапкан рахат деген. Чында бир кара нан жесең да аябай даамдуу. Кээде 1-чи, 2-чи, 3-чү, 4-чү тамактар келет, даамын билбейсиң. Тамак жеп атасың, бирок өзүң бул жерде эмессиң. Карасаң, оюң тиякта, оюң биякта кийин турмушка чыкканда билесиңер кыздар. Тамак жасап берсең, күйөөң келип алып, ойду тоон ойлонуп отурган кадимгидей билинет. Кээде мен аялым айтат, үйгө келип тамак жесеңиз дейт. Мен отурам го десе, жок, ушул жерге келип тамак жесеңиз, сиз оюңуз менен аялында жүрөсүз деп айтат. Чындап эле ошондой. Ошон үчүн ойду топтоп тамак ичкен дагы чоң бакыт. Чын, эмнени жегениң, эмне ичкениң билинбесе, анын эмнеси бакыт? Ичке кирген нерсе да бакыт. Улуу сөздү уят жок, иштен чыккан нерсе да бакыт. Канча адамдар бар азыр дааратканага өздөрү бара албайт. Канча адамдар бар бизге өткөндө бирөө келиптир, баламды операция кылыш керек, акча табыш керек. Эмне десе, ичине шланганы улап койгонбуз дейт. Өзү да зара кыла албайт дейт. Ошого мындай Кудайга шүгүр деп үйрөнгүлө. Силер болсо iPhone 15 жок деп кызат болуп жүрөсүңөр. Адамдар боору иштебей, бөйрөгүн алдырып проблема. Буту баспай, көзү көрбөй. $50,000, $100,000 керек дейт. Эмнеге? Бул жерде алмаштырыш керек, операция, туулганда мындай экен, тигиндей экен, жүрөгүндө бир порог бар экен. А силер болсо iPhone 15, анан джип ал күндөрдө келет, Кудай кааласа. Жаш бала бар го, оюнчуктун тазасын алып берсең деле бир 15 мүнөттөн кийин кайра көңүл калып туруп башка нерсени иңсей берет. Адам ошондой болот. Эң сонун квартираларда жашайсыңар, эң сонун өлкөлөрдө эс аласыңар. Ошон үчүн алар айткан, мен эң сонун тамактарды жедим, андан бакыт тапкан жокмун дейт. Экинчи дейт, эң сонун машиналардан издедим бакытты, андан да тапкан жокмун дейт. Не деген гана машиналарда жүргөн жокмун. Үчүнчү, эң сонун үйлөрдө жашадым, эң сонун гостиницаларда эс алдым, бирок анда мен бакыт тапкан жокмун дейт. Төртүнчү, эң сулуу аялдар дейт. Анан бешинчиси эсине чыгып калыптыр. Ушул бакыт издесеңер дейт, ушул бешөөнөн башка жактан издей бергиле дейт. Бакытты ошондон жүрөгүңдөн изде. Жүрөгүң таза болсо, жүрөгүң бул падыша. Сырттагы деканды укпайсың, эжекени укпайсың, акимди, президентиге укпайсың, бирок ичиндеги падышаны сөз сугасың. Атасы апасы кой үйлөнбө десе болбой, жок мен сүйүп калдым деген ошол жүрөгүн уккандар да. Ошон үчүн жүрөгүң таза болсо сени жакшылыкка буйрут, жакшы ойлорду ойлотот. Жүрөгүң жаман болсо кыжаласың. Таптаза адам жөнүндө жаман ойлосоң, ушу мени көрө албайт болуш керек, өткөндө ушул эле кылды болуш керек, ушул акмак болуш керек. Бирөөнү жаман ойлосоң, проблема өзүңдө. Апамдын сөзү бар, ушу ою жамандын дейт, бою деле жаман болот экен деген. Адамдын дили өзгөрсө, түр өзгөрөт деген сөз бекер эмес. Байкасаң, күлүп жайнап турса деле кээ бир адамдардын аурасы аябай оор. Себеби жүрөгүндө бир жаман пикирлер бар. Жүрөк тазалап кое бер, жакшылык менен ойлоп кое бер. Тамашалуу бир сөз бар го, бир аял бирөөгө арызданып калыптыр, мындай күнүгө эле күйөөм кеч келип атат. Кеч 11-де келди, мурдагы 12-де келген, андан мурдагы жума 1-де келип атат. Ушу бирөөнү таап алган окшойт десе, жанында бир айтып койтмуш. Андай жаман ойлобо да, балким машина сүзүп кеткендир деп. Жакшы ойлоп кое бер, жакшылыкка жоруй бер. Ошондо адам бактылуу болот. Жүрөгү таза адамдар бар го, бүт жакшылыкка. Ошон үчүн кийимиң кир болсо адам жиркенет дейт, денең кир болсо адам жиркенет, бирок жүрөгүң кир болсо Алла Таала өзү жиркенет экен. Адам жүрөгү тазалыгынын белгиси ошол, бирөөнүн кемчилигин көргүсү келбейт. Бирөөнүн жамандык нерсе уккусу келбейт. Буту жаман жакка кадам таштабайт, колу жаман нерсени кармабайт.
Азыр мен силерге Айтпатовдун бир өмүр баянын же хадистерди сүйлөсөм укпай коюшуңар мүмкүн, бирок билесиңерби эмне тиякта неме жана ким эле жана Анжелика деген десем анан эмне болуптур деп баштайсыңар, туурабы? Же дагы башка эле бирөөлөрдү, мисалы Нурлан Нашимовдур, Мирбек Атабековдур, тигиндиктир. Алар келип Казаныңарга аш салып бербегенден кийин, жашооңорго ысык суук бербегенден кийин такыр башка нерселерди ойлоп турган заман болуп атат балдар. Ошого мен дайыма ыйманды айтканым ошол. Адамда билим болсо да ыйман болбосо бактылуу боло албайт. Андан пайда да тийбейт. Азыркы миллиардтарды уурдаган схемаларды кургандар ошо билимдүүлөр, бирок ыйманы жоктор. Ошого биринчи жүрөктө ыйман болсун, жүздө нур болсун. Биз бир сөздү айттым эле, мен азыр шакирттерим айтып жүрүшөт. Булагыбыз ыйман, куралыбыз билим деген. Ушуну эстеп койгулачы. Булагыбыз ыйман болсун, куралыбыз билим болсун. Заман ушул, жаштык. Жаштык келечеги бар үчүн бактылуу. Дайра агып келаткан жакты карасаң, таптакыр башкача, мындай баардыгы сага келаткандай, баардыгы алдыдагыдай. Анан бияка эле бурула калсаң, дайра агып кетип атат. Жашоо деле ошондой. Ордунда турбайт. Агып келет, агып кетет. Бир күнү жээкке сени уруп коет. Ошого чейин кыларыңды кылып кал, сурарыңды сурап кал, жасарыңды жасап кал деген эле сөз. Жашап өтпөй, жасап өт деген ошол. Жаштык келечеги бар үчүн бактылуу, бирок бирдекени айтайынбы, жаштык бул жиндиликтин бир бутагы деп коет. Өзүңөрдү өтө акылдуу ойлойсуңар. Чындап айтып атам, өтө акылдуу ойлойсуңар. Азыр мугайим бирдеке айтса жакпайт, атаң бирдеке айтса жакпайт. Бирок атаңдын сөзүн качан түшүнөсүң? Атаң өлгөндөн кийин түшүнөсүң. Анализдеп көрсөң, атаң сага туура жол көрсөткөн, сенин акылыңан чөнтөгүндө эле болгон. Бир адам, жаш адам экен, такыр жолдон адашпайт экен. Ушунчалык такыба, ушунчалык ыймандуу, жакшы амалдарды кылат экен, шайтан ошого балдарын жиберет экен. Жолдон чыгарып келип. Анысы да жолдон чыгара албайт, мунусу да жолдон чыгара албайт. Бардыгын урушат, күн сайын пикир кылат, чогулуш кылат, кантип жолдон чыгарабыз. 3-4 бир жиберет, дагы эле жолдон чыгара албайт. Анан таң калып айтат, кантип жолдон чыгара албадыңар? Анан акыры сурайт, барчы, атасы бар бекен, билип келчи деп бир баласын жөнөтсө, анан келип айтат, атасы бар экен, атасы менен дайыма кеңешип иш кылат экен. Атасы менен кеңешмесең иш кылбайт экен, деп айтат экен да. Ошондон кийин айтат экен, анда убара болбойт го, жолдон чыгара албайсың деп. Ошого балдарым, сага күйгөн киши менен кеңешип иш кыл. Күйбөгөн менен кеңешпе. Кыздарды бир жаман жери ошол, бир жигит колун сурап келсе, өзүнүн досу менен кеңешет да. Дос, бирөөлөр сөз бар, ишенбегин досуңа саман тыгат постунуңа деген сөз бар. Дос эми Алла Таала билет. Миң адамды досум десиң, акыреттик бирөө чыкса сен бактылуусуң, экөө чыкса андан да бактылуусуң. Адамда жакшылык бар жерде көрө албастык ичтарды кошо болот. Ошол кызга жагып турса дагы, ушундай карайт дагы, кулагынын аркасы тырыш экен деп койсо ишенген боло бересиң. Ошон үчүн жакшы иштериңди бирөөгө айтпа деген сөз бар, планыңды бирөөгө айтпа деген сөз бар. Көз тийип кетет, сөз тийип кетет деген бул жөн эле сени комментарийден бирөө сөккөн эмес, ошол нерсе. Болоюн деп болбой калган ушулар көп эле болду беле, ошо сен алдын ала мактанып койбосуң, айтып койбосуң. Ошон үчүн балдарым, жаштык ушундай учур, өзүңдү өтө акылдуу ойлойсуң. Чын, өмүр мындай өтөт экен да, биринчи оюнчук. Биринчи мындай эле жөн жатасың, ошондо адам шашат экен, басышың керек эле, жөрмөлөшүң керек эле. Балдар билесиңерби? Кичинекей бала төрөлгөндөн баштап эле умтулуп эле ушу баскысы келет, учкусу келет. Сүйлөбөсө дагы, дей берет, байкасаңар. Анан акырын басат экен, жөрмөлөйт экен, өзүм басам деп анан тамтаңдап, таясаң болбой кол курат, мен өзүм басам деп. Болбосо жыгылып жүрөт. Өзүм бассам экен деген тилеги. Анан бара-бара оюнчук. Мен бала кезде ойлойт элем, атам неге картошка алып келет, неге муну кийимди алды, неге үй салып атат, мен атам болгондо бүт акчам оюнчук алат элем деп ойлойт элем. Анан оюнчук ойноп чоңоёсуң да бир учур келет, эчтеке кылбай отурган жакшы көрөсүң, байкасаң бир. Ошондой учур болду беле? Эмне десе жөн эле деген. Баткен жакта бир сөз бар, эмне кылып жүрөсүң, айланып деген. Эчтеке кылбай эле мындай отурганды жакшы көрөсүң. Сүйлөсөң деле жөн эле, жатып алып телевизор көрөсүң, анан ойноп аткан балдарды, оюнчук ойногондорду көрүп таң каласың. Жаш бала эмне, эмне кылат оюнчук деп ойлойсуң. Муну тануу закон деп коет, туурабы? Ошентип отуруп, анан кийин бекерчиликтен сулууланып өтөсүң. Байкасаң бир. 12-13 жаштан баштап, мындай кыздар кичине кериле баштагандан баштап, эркектер только чачын карайт, башын карайт. Менин бетиме угрий чыгып кетип, ал заманда кыйын заман эле, биздин айылда медпункт жок болчу. Райондун центрине барайынсам акчам жок, жөнөгөм, барып мен врачка көрүнүп келем, угрий чыгып атат. Кыздар көрсөм эмне дейт? Менин угрим менен кимдин иши бар? Азыр ойлоп көрсөм. Постфактум ойлонуп көрсөм да. Ушундай сулуулана баштайсың, мындай бар нерсени кийип, чачыңды жасап, баскандарың өзгөртүп, үнүңдү өзгөртүп, адам сулууланганды жакшы көрө баштайт. Анан бир учур келет, кыз жандай баштайсың. Анан үйлөнөсүң. Үйлөнгөндөн кийин
Байкасаңар, адам мактаганды жакшы көрөт. Менин аялым мындай, менин күйөөм мындай, өзүндө жок болсо да үйүбүз мындай, квартирабыз мындай, анан балдар мактана баштайт. Менин балам жаман умник да, умница дегендерди укмар беле? Эгер ошого ишенсе, кыргызды бүт баары гений болуп кетиш керек. Бүт баардык балдарын мактайт. Башкача, мунун өзү өнөрү башкача, жөндөмү башкача, таң каласың да. А кийин тупой эле бирөө чыгып атпайбы? Өзүн чындап гений болсо керек, бирок биз өзү тупой кылып коебуз. Келеси о мээси жок эшек унчуп кое тур деп отуруп. Ушул туура эмес. Анан бара анан кийин байлык топтой баштайт, байкасаң. Машина мингиси келет, эң сонун үйлөрдү кургусу келет, акча чөнтөгүндө жүргүсү келет. Анан бара мурда балдар менен мактанса, неберелер менен мактана баштайт. Мурда өзү менен мактанса, жакындар менен мактана баштайт. Бирок бара чоң кишилер байлыгын айтпай калат. Айтпай, өзү топтойт дагы, аксакалдарды байкасаңар, акчасын мындай түйүп алчу эле биздин убакта. Анан эч ким жокто эсептеп, кайра түйүп алып, жонуна байлап алышат эле. Ошентип отуруп, бара каарылык келет да, каарылыкта баягы жаш балалык кезиңе кайра барасың. Эптеп бирдеке көрүп калса, ат алып берип койсо, ошол оюнчук көрүнөт. Бул кылып койсо, бул оюнчук көрүнөт. Шахмат ойноп отургандар бар паркта. Анан эң аягында кап эч кимге жөлөтпөй, өзүм бассам экен деп баягы бала кезиңе кайра келесиң. Өзүм эле басып жүрсөм экен, калтаңдап каарылык ошондой болот. Анан ошол бойдон жердин алдына түшүп кетесиң, жердин алдына бир түшкөндөн кайра үстүгө чыкпайсың. Азыр 30-ында орогор болгон, 40-ында эмне деп коет эле? 40 кылыч чаба албайт деген сөз бар. Ошон үчүн азырдан баштагыла. Азыр колуңдан келсе, келечекте колуңдан келет. Пландап жаша. Максатты эметен кой. Жаш кезде берсин мээнетти, караганда берсин дөөлөттү. Ушуну эстеп койгула. Кыргыз тилинде макал. Эч кандай мотивациялык китеп окуп кереги жок. Наполеон Хилл, Джон Кепон издеп жүрбөгүлө. Жаш кезде берсин мээнетти, караганда берсин дөөлөттү. Аны мынтип айтат: жаш кезде авторитетке иште, кийин авторитет сага иштейт деген бир сөз бар. Айтматов 80-ге жакындаганда сөздөрүнүн бири ушул: канча иш турат, жетишпей атам, өтө көп иштерим бар деп. Болсо Айтматов жөн жашаса деле, уктап өтсө деле, Айтматов бойдон кала берет болчу. А силер болсо бүт баарын кыйратып койгондой, сотка чукулап, тишиңерди чукуп, уктап, ушак айтып коюп жүрөсүңөр, бул өтө өкүнүчтүү балдар. Кимдин максаты болсо ушул утат. Максатына ким жетет? Максаты бар адам жетет. Көпчүлүк ойлойт, аракет кылган, иштеген жок. Сен максатты билбесең, каяка жетесиң? Асманга чыгып алып, самолеттерди көргөндөр беле, мындай чыгып алып, каяка учсам, Стамбулга учсамбы же Москвага учсамбы деп мынтип тургандар. Максаты самолеттон жүрөм деп ошол үчүн айтам. Билет сатып аласың. Сааты бар. Ошол сааттан кетсе максатыңа жетпей каласың. Ошон үчүн максатты дайыма убактысы менен кошо кой. Билесиң алдын ала каяка бар, оюң кетет, андан кийин боюң кетет. Барайынчы анан аэропорттон көрөм дебейсиң, Москвага барам деп ал 1 жыл мурда эле чечип чыгарып койгонсуң. Ошол сыяктуу нерсе. Ошон үчүн азыр эмитен азыр баргыла дагы эмне максатым бар деп максат тактап туруп, анан кадамдар тактап туруп, максатыңа күн сайын жакындай бер. Анан тилекти кенен кыла бергиле. Тилекти эптеп эле ошо бир үйүм болсо, анан бир немем болсо, анан эптеп бир ишим болсо десең, ошо эптеп септеген бойдон өтүп кетесиң. Эптеп деген сөздү кылба. Эптеп септеп бүткөн нерсе курусун, колдо бардын арнайым сага дурусун. Кылым кыргыз бирде экенин унутпа. Сага арналат кылган ар бир жумушуң деген бир сөз бар. Эптеп септеп деген ошо эптеп чоңойсо бир кыргыз, бир өзбек, бир орус үчөө роддомго барыптыр. Анан үчөө боюнда бар экен, сүйлөшүп отуруп, анан тилек кылыптыр. Орус айтыптыр: я хочу иметь ребенка, сына, чтобы он стал будущим чемпионом, боксером дептир. Анан кыргыз айтыптыр: эми эптеп төрөлүп, аман эсен чоңойсо болду, эптеп септеп элдин арасында жүрсө болду. Анан өзбек айтыптыр: мен эгиз төрөсөм, экөө бирин-бири сыйласа, урматтаса. Анан ошентип отуруп, биринчи орус төлөгөн экен, баласы төрөлгөндө эле мындай болуп түшүптүр, мындай болуптур. Кол мынтип коет түшүп, чындап эле боксер чемпион болуптур да. Анан кыргыз эптеп септеп төрөлүптүр, эмне кыласың? Тилегине жараша да. Эптеп араң эметкен, араң ил айткен, үрү деле араң чыгат экен. Анан өзбек төрөбөйт имиш. Булуусу биринчи ошол төрөш керек экен, толгосу башталыптыр. 1 күн өттү, 2 күн өттү, 3 күн өттү, 4 күн өттү, 5 күн өттү. Анан эмнеге төрөбөйт деп атайын анда заманда жок экен, азыркыдай доплер эмне деп коет эле, УЗИ алып келсе, ичинде эгиз балдары: сиз биринчи төрөлүң, анан мен төрөлөм. Сиз биринчи төрөлүң деп отурат имиш. Ошон үчүн эмитен тилекти жакшылап кылгыла. Тилекти балдарыңа эмитен кыла бер. Сен азыр жакшы чыксаң, бул сенин эле мээнетиң эмес, сенин бабаларыңдын сен тууралуу дубасы бар. Укум-тукумуң жакшы чыксын деген. Балам мындай чыксын, күйөөм мындай болсун, аялым мындай болсун, тек заданияны Алла Таалага тапшырып коер, мага ушундай күйөө керек деп. Ошонун атын дуа дейт. Тилек деп коет. Ат чуркабайт, бак чуркайт. Эгерде акыл менен ийгиликке иштем десең, байкадыңарбы, каяка барсаң сенден акылдуу киши табылат.
Каяка барсаң сенден күчтүү киши табылат. Каяка барба сенден симпатичный киши табылат. Булар эмес, симпатичныйлар эмес, байлар эмес, бийлер эмес. Ийгилик эштеткендер ошо Алла Таала менен өзүн байланыштыргандар. Кудай Таала өзүң колдо, өзүң корго. Бак чуркабай, ат чуркабай, бак чуркайт деген ошол. Аты жакшы, бирок башка эле бирөө озуп келди. Эмнеге? Баг ачылган. Ошого Кудай Таала багымды ач деп тилек кылгыла. Жүрөктү тазалап, адамдарга жакшылык эле каалай бергиле. Тилде таттуу сөз болсун, ушуну эстеп калгылачы. Тилде таттуу сөз болсун, колдо белек болсун, жүздө жылмайуу болсун. Анан бирөөлөргө жакшы тилек, жакшы каалоо болсун. Ушуну жаттап койгула. Тилде таттуу сөз болсун, жүздө жылмайуу болсун. Ушу жылмайуу Кыргызстанда өтө дефицит. Жакында мен Таиландка бардым, аны жылмайгандардын өлкөсү деп койду экен. Таиланд мага эчтеке берген жок. Же атал тамак жок. Өтө кыйналдым, бирок өзүнчө эле кетким келбей, аябай жакшы көрүп келдим ушул өлкөнү. Эмне себептен дегенде адамдар жумшак, жылмайып турат экен да. Жылмайып эле турушат экен. А Кыргызстанга келсең, бүт проблеманы чечип аткан бүт эле кыргыздар алгандай да, мындай бетимде эле туруштурган, кашымда эле туруштурган. Бирдеке десең эле ыр деп турган, элге айланып турат. Ошон үчүн кичпейли адамды Алла Таала жакшы көрөт. Өзгөчө устаттарыңарды сыйлагыла. Буларды сыйлабасаңар канчалык билим жагат. Ошон үчүн жашты келечеги бар үчүн бактылуу, бирок бир учур келет, өткөндү эстеп анан жашап каласыңар. Өзүңдүн замандашыңды сыйла. Азыркы силер сүйлөшүп атасыңар, BTS'пи, Blackpink'пи, дагы эмнелер сүйлөшөсүңөр, билбейм. Жанагы ким, Турциянын Бурак деген актер бар, ошону сүйлөшөсүңөр. Дагы эмнени? Роналдону, Мессини, бирок дагы 20 жылдан кийин Мессини айтсаң күлөт, ал ким? Бир старикпи, тот что ли да. BTS десем, что такое дейт. Анан сен ошол заманда деле өзүңдүн замандашың менен сүйлөшсөң эстейт, эсиңде барбы? Ошон үчүн замандаш кымбат. Туурабы эжеке? Эжеке болуп атат, бирок группалаштар, классташтар менен отурганда эжеке жаш балага айланып калат. Ишенип койгула ошого. Мен классташтар менен жолукканда мени көрбөй эле койгула. Мен мындай депутат болгум келбейт, алар менен ушундай чечип туруп, ушундай майланышып жеп, күрүп бакырып, ошондой болгум келет экен. Эркелегим келет аларга. Алар сага Дурсут Кадырбекович дегенин жактырбайсың. Замандашты сыйлагыла, мына жанымда тургандар бар, эң кымбат адамдар ошолор. Сен бирөөгө жакшылык каалай бер, Алла Таала сага жакшылыгын чексиз бере берет. Ушу жараткан жакшылыгы чексиз, ошондо бирөөгө каалабай атпайбызбы? Иш тарып кетти. Бу чындык мындай турсун, түшү жакшы түшүн айтса ошого да кызганган заман болуп калды. Бирөө түш айтып берсем, ал түш да деп түшүн да көрө албастык заман келди. Ошон үчүн жаш кез бул инвестиция кыла турган нерсе, пайдубал кура турган нерсе. Пайдубал кандай болсо, дубал ошондой болот берекелер. Жаштык кез барбы? Ушунчалык кымбат нерсе. Күчүң жетип турат. Айтат го, күч бар, акча жок дейт. Кийин акча болот, бирок күч калбайт дейт. Ошого пландап, акылды иштетип, өткөндө айттым го, бутум бир аз ооруганда, бир аз мындай иштетпей сакта деди. Бир аз иштетпей жүрсөң эле бутуңдун булчуң кете баштайт экен, аябай кетет экен. Бул бутуңдун жарым эле калат экен. Адам акылын иштетпесе, акыл ошондой кетет. Мен ошондой кетет, ишенип койгула. Күн сайын адам же алдыга кетет, же аркага кетет. Мен бир деңгээлге жеттим деп бир жума окубай койсоң, адамдардан бир жылга аркага каласың, ишенип койшо. Анан үчүнчү тема калды, ада салт. Эми кыргыздын салты дейбиз. Кыргыздын жалпы салты барбы? Бир жака барсаң башты улуусуна берет, бир жака барсаң башты кичүүсүнө берет. Бир ысык көлдүн ак суусунда башка салт, жет өгүзүндө жанында турган башка салт. Мен Нарын, Ош, Талас, Жалал Абад, Баткенди айтпай эле коеюн. Ошон үчүн кыргызда андай, кыргызда мындай деп урушуп талашып бербегиле. Ар бир локалдык деңгээлде өзүнүн салты бар. Бирок салт менен биз адепти алмаштырып алдык. Мисалы, төргөтмөй бул адеп эмес, бул салт. Башка элдерде мындай нерсе жок. Бош жерге барып отурат. Пайгамбар алейхисалам да бош жерге барып отурган. Негизи ушул туура деп эсептейм. Мисалы, тамак отурдуң, кол менен жеп атасың, кашык жетпей, колду жууп алып туруп. Ошол мезгилде бирөө кечигип келет, турасың, орун бошотуп бересиң, жылышат, дагы сервировка алып келиш керек. Ал аралап өтөт. Бирөө бар экен, кечигип келиптир, адамдар колун жууп, эми тамак жейли деп атса, баары менен учурашып өтүптүр. Бул да адепке туура келбейт. Кол менен учурашып келиптир, эң аягында айтат, отур десе, колумду жууп келейин, эшек минип келдим деп коет. Ошон үчүн бул салт. Адеп деген башка нерсе. Сени менен мамилени бирөө үзсө да, сен ошо менен мамилени түз дейт, ушул адеп экен. Бирөө сени жамандаса, сен аны кечир, аны жакшылык мактап кой дейт. Бирөө сага зулумдук кылып койсо, кечирип кой дейт. Ошол экен. Сен бирөө бербесе, сен бер дейт. Кара. Сен тойго чакырбай койду, кийин мен да чакырбайм. Баягында сурасам берген жок, мен да бербейм дебеш керек экен. Адеп ошол. Жакшыга жакшы болуш оңой эле. Сиздешке сиздеш оңой эле. Ошол мезгилде өзүңдүн адамдыгын көрсөтсөң, мына ошол адеп болот экен.
Салтыбыз анан кийин кыргыз анткен, кыргызмын экен. Анан ойлоп тапкан салттар көп. Атасы тирүүдө баласы сакал койгон эмес, сен каяктан аласыңар муну? Жөн эле ойлоп таап алганда бирөө тамашалап айтып койгон, ошону бирөө жазып алган, анан таркаткан бойдон жүрүшөт. Кыргыздын салты ошол, улуга урмат, кичүүгө ызат. Келгенге нан берет элек, туурабы? Азыр айтасыңар нан ости деген. Айтпай калышты азыркы заманда. Мурда нан алмаштырат элек, нан берип турсун дейт, анан кийин нан алып келип беребиз дейт. Туз алмаштырып турат элек. Мурда кыргыздын салты болгон, адам үйгө келсе, Кудай жөнөткөн конок деп туруп акырып коюн союп берген. Ошон үчүн кыргыз сакталып келет. Пейилибиз кенен болгон, Алла Таала бизге бере берген. Кыргыздын салттары укмуш. Мисалы, апаларыбыз айнек парданы жаап туруп, анан жерге отуруп алып туруп кийимин алмаштырыш экен. Эмнеге? Бирдеке болуп, айнек пардадан көлөкөм түшүп калбасын деп. Ошондой салттын ээсибиз биз. Атаңды өлтүргөнгө энеңди бер деген кечиримдүү эле кыргызда эле болсо керек, башка эч кимде болбосо керек мындай нерсе. Ушундай кечиримдүү эле экенбиз. Ынтымагыбызды укмуш экен, көрдүңөр го жанагы пандемия учурунда, Баткен согуш учурунда. Айсылуу күрөшүп атканда ким аянтка барды? Барбы баргандар? Аянтка баргандар. Булар бирчи кыздар ошо да? Айсылуу күрөшүп атканда, Айсылуу күрөшүп атканда, Акжол күрөшүп атканда кыргыз, айланайын, Акжол жыгып алса жаныңдагы бейтааныш кызды кучактап жүрөсүң го. Келчи депчи. Эми Акжол күрөшпөсө деле ушундай ынтымак болочу. Мындай элестетип көрсөң, кыргыз кетип атып эле бейтаанышты келип кучактап коюнчу десе, айнып калгансың го дейт туурабы? Суук тип калган окшойт деп. Ошон үчүн бирибизге жылмай барынайлычы, бирибизди кечирип жашайлы, анча-мынча сөз көтөрүп жашайлы. Адам күчү көбөйгөн сайынчы сөз көтөрүмдүү боло баштайт. Баягы чөжө короздор тейтеңдеп, бирөө бирдеке деп койсо, жүрчү аяка сүйлөшөбүз, түтчө дегендер ал мындай адамдар да. Бир адам бар экен ГКМБда. Азыр Артур Медетбеков атын айтып берейинчи. Өзү дейт ушунчалык жакшы спортсмен дейт, бир 5-6 адамды жөн эле жеңет дейт. 10 чакты адам менен жөн эле кармашат, ошончолук машыккан дейт. Бирөө көчөдө мас тийсе да кетип калат экен, бирөө сөксө да кечирип кой деп кетип калат экен. Адам бийик болгон сайын ошондой боло берет. Эвандер Холлифилд деген дүйнөнүн чемпиону бар, Майк Тайсонду нокаут кылган. Ошол кантип бокска бардым эле десе, мен алсыз болчумун, арык болчумун, балдар менен кордошот эле. Кордошот болчу, ошолордон өч алайын, ошолорго каршы турайын деп бара баштаганмын. Бирок барып күчкө толгон сайын, ийгиликке жеткен сайын алар менен мушташкым келбей калды, аларды аяп калдым деген экен. Ошон үчүн бийик боло бер балам. Бийик болгондон текебердик менен бийиктик эки башка нерсе. Сен канчалык өзүң бийикке учуп туруп жерди карасаң, чоң-чоң үйлөр арынын несі деп коет эле, үйүндө көрүнүп калат экен. Адамдар кумурскада көрүнүп калат экен. Бирок билип кой, сен да өзүң кумурскада көрүнүп каласың. Ошон үчүн канчалык өзүңдү бийик сезсең, адамдардын алдына даражаң түшүп кете берет. Кичипейил бол. Замандын кадырына жет. Салтыңды бил, наркыңды бил. Жалаң эле батыштын, чыгыштын, алардан үйрөнө турган нерселер толтура, бирок өзүңдүн элиңдин наркын, салтын билбесең, элди сакташ кыйын болот. Тилиңди бил, берекелерим. Тилди сактагыла. Тилге бизден башка ким күйөт? Азыр подъездди карайм, корону карайм, бүт орусча сүйлөгөн жаш балдар. Барып эми балам кыргызча сүйлө десең, ата энеси келип алып туруп ишиң эмне дейт. Өзүбүз балдар менен сүйлөшпөйбүз, ошон үчүн алар YouTube'дан немисче үйрөнүп атышат. Ошого балдарым, аманат деген нерсе бар. Бала атага жооп бербейт, ата балага жооп берет. Мен силерден тилейт элем, келечекте жакшы апа болгула, жакшы ата болгула. Анткени жаштыгыңар да өтөт, жаштыктан кийин ата болосуңар, апа болосуңар, анан балдарыңардын жаштыгы башталат. Алардын кандай болушу силердин тарбияңардан. Биз дайыма балдарды айыптайбыз. Жаштар болбой калды, жаштар жолдон чыгып кетти, жаштар бузулду. Жаштар, азыркы жаштар бузулса, ал силердин күнүңөр эмес, биздин күнөөбүз. Силерге жаш тарбия бербеген, өрнөк болбогон. Эгер биз жакшы болсок, бул биздин эмгек эмес, аталардын эмгеги, бизге жакшы тарбия берген. Кудайым багыңарды ачсын, келечегиңерди кең кылсын. Бир окуяны айтып берип, ушу менен бүтүрөйүн. Бирөө бир байбы, хамбы шумкар сатып алыптыр. Шумкар аякта аябай популярдуу экен да. Шумкары бар, бул круто экен. Анан өңүнө кызыгып сатып алган экен. Шумкардын бир проблемасы бар экен да. Кандай экен дебесиңер? Учпайт экен. Бир жакшынакай келип шакка, бутакка отургузуп коюптур. Учпайт дейт. Коркутат экен, үркүтөт экен, таяк менен чабат экен, кичине жылып алып тура берет экен. Мүнүшкөрдү чакырыптыр, ал учура албаптыр. Бул мүнүшкөрдү чакырыптыр, бул учура албаптыр. Ошентип анан кыжылат болуп, ушунча акчам жөн эле кетип калабы? Эми учпай калабы деп кыжылат болуп отуруп айтыптыр. Ким эгерде учуруп берсе, байлыгымдын жарымын берем. Миллиардер айтып атат. Деп анан капы болуп, отуруп уктап калыптыр. Эртемен пыр-пыр дегенден ойгонуп кетип караса, шумкар учуп жүрөтмүш үйдүн ичиндечи. Аякты биякты тепкилеп бузуп. Анан ушундай сүйүнө калып, кайсы генийми учурду? Кайсыл эң мыкты мүнүшкөр учурду? Мына байлыгымдын жарымын берейин десе, бир чабанды алып келиптир. Карапайым тишин чуккан. Кантип учурдуң десе, жиниңе тиде эле отурган бутагын кесип койдум деген экен. Ошон үчүн зона комфортуда отура берсең уча албайсың. Бияка келдиңерби? Азыр акчанын кадырын биле баштайсыңар. Акчаны санап жашаганды үйрөнө баштайсыңар.
Атаңарды, апаңарды сагына баштадыңар, мурда кадырын билбейт элеңер. Сонда комфортодон чыктыңарбы, эми өсөсүңөр Кудай кааласа. Алдыңардагы бутак кыркылды, эми учкула. Болбосо канатыңардын бар экенин билбейт элеңер. Учкан жөндөмүңөр бар экенин билбейт элеңер. Бардык нерсе жакшылыкка жашоодо. Кудайым колдосун, коргосун, бириңди бириң кечир, ибадат менен жаша, ыйман менен жаша, атаңды, апаңды сыйла, мугалимдин көңүлүн калтырба, тигил эч кимдин көңүлүн калтырба. Өмүр кымбат дейт, өмүрдөн да көңүл кымбат. Заманыңар берекелүү болсун. Адамдарыбыз ооматтуу, дөөлөттүү болсун. Арышы, кадамдары арыштуу, кенен болсун. Жаштарыбыз ыймандуу, берекелүү болсун. Бирок ушул туба туура эмес да, жашка өмүр тилейм, карыга ыйман тилейм. Ыйман жашка кереги жокпу? Карыга өмүр кереги жокпу? Ошон үчүн баары эле ыйман өмүр тилей берели, жесулук тилей берели. Ошого жаштарыбыз ыймандуу болсун, жакшы салттарды сактап калалы. Бул келген конокко кече бир тойго бардык, айланайын, түштөн бирөө да анысы деле келе берет экен, мунусу деле келе берет экен. 7-8 койду эмне күнү? Ошончо койду союп алып келип алдыбызга таштап койду. Келип алып ар кимге таркатып түгөт албай жүрөбүз. Убакыт кетип атат, ден соолук кетип атат. Өзү билесиңер, жатарга бир 3 саат калганда тамак жебей калыш керек. Түнкү саат 12-де 1-де манты келет го чиркен. Азыр неме 5 бар манты келет, күтө тургула депчи. Ошон үчүн биздин салттын жакшы жактары бар, анан анча-мынча мындай ойлоно турган жактары да бар. Кудайым колдосун, коргосун, экинчи даражаңар бийик болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.